Men sizlerge бүгүн bir окуя айтып берейинби? Могул сабырсыздык дагы да ушу сабырсыздыктын дагы артыда булчу. Биз бир нерсени тактап, күтүп, байкап көрбөй туруп эле түз кадамдарга бара берет экенбиз да. Мен мисалы мен бүгүн эртең менен таксовать этип жүрөм. Клиентке бардым, клиентке барып күтүп атам. Подъезден бир кыз чыкты дагы, телефонун карап, минтип эки жакты карап калды да. Анан менин клиентим экен деп ойлоп, мен пип сигнал бастым. Мени карады эле, минттим да, минтип ишарат кылып атам. Отур, кеттик деп ишарат кылып атам да. Анан нары карап туруп алды, дагы телефонун карапчы, дагы бир эки жолу пипилдеп туруп, дагы караганда минттим да. Анан тиги кыз болсочу ушундай сулуу, жаман татынакай кыз да, кийинген да татынакай, фигура, мош, мондай тың басып келди да кой, басып келе атса менин клиентим экен деп ойлоп калдым да менчи. Спокойно отурам да, эшикти ачып турупчу, плотно жедирди меничи. Тилдеп атат, орусча, кыргызча аралаштырып, шатырата сөгүп атат. Эми ал ойлоп калды да, мени тийишип атат деп ойлоп калыптыр да. Анан мен сразу эле түшүндүм ал менин клиентим эмес экенинчи. Бирок чоң кыз менин клиентим экенин деп ойлогом деп айтайын деп айтканга жеткирбейт деп кой. Мен болсо чоңуз деген боюнча эле туруп калдым да. Анан бир 30-40 секундтай паттырат мен до конца сөктү да кой. Аңгычак эле мен клиентим келди, натуральный өзүм клиентим келди да. Клиентим келиптир, анан эшикти ачып отуруп атканда, анан тиги кыз түшүнбөй калды да. Анан ошондо бир аз пауза кармап калды эле. Анан ошондо айтып кетиштим да, мен чоң кыз менин клиентим экен деп ойлогом. Сен туура эмес түшүнүп алдың окшойсуң дегенде, анан тиги кыз дагы чочуп күлүп, мындай күлгөн жок, мындайчы бир башкача кылып эле токтоп калды да. Анан эшикти жаап коюңуз деп туруп анан жаптым да. Бул жерде карабайсың, мен дагы ошо сигнал баспай эле койсом болмок да. Минтип сигнал баспай эле жакшынакай эле күтүп турсам сабыр кылып, же телефонуна чалсам болот да, бул жактан турабы, менин клиентимби могу депчи. Анан тиги кыз деле сабыр кылып күтсө болот да, келип туруп жакшынакай сураса болот деп, байке эмне сигнал басып атасыз деп койсо, анан мен айтат элем де, менин клиентимсиңби, кеттикпи депчи. Бул жерде карабайсың, экөөбүз тең туура эмес кылдык да. Анан бирок жыйынтыгында эмне болду, мени жаман жедирбөдү. Плотно сөктү деп кой, аралаш орусча, кыргызча, англисче аралаш пыдырата сөктү. Полный жетти, жана кодопиш, былчык сылчыгыма да жетти. Жаман башкача болуп калдым бирокчу. Айтты да мени бирокчу. Жердин битинде элгом деп жаман айтпады. Бочка, сочка бүт баарын айтты да кой. Эми ушуну карабайсың, бир нерседе сабыр кылып, бир аз күтүп, эмне болду деп сурабай резко кадам кылып үйрөткенбиз да. Мен деле бир аз чыдап турсам, өзүмдүн клиентим келмей экен да, бир 30-40 эле секунд тил уктум, бирок 30-40 секундта жеткирип салды.